Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштадык. Китептин 90-91 бетин ачкыла. Бүгүн өтө турган тема өзүңөр көрүп тургандай Ысык көл, Кыргызстандын бермети. Бүгүнкү темада Ысык көл жөнүндө толугураак маалымат аласыңар. Ысык көл жөнүндө колдонулуучу жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Ал сөздөрдү пайдаланып сүйлөшкөнгө көнүгөбүз. Текстти туура окуп которгонго үйрөнөбүз. Балдар, ошону менен эле бирге ысык көлдү көздүн карагендей таза сактоо керектигин түшүнөбүз. Карагылачы, көлдүн кооздугу көкмөк, таптаза тоо арасында жайгашкан ысык көл. Ысык көлдүн айланасы тоо каптаган, асман көкмөк, туптунук. Кандай гана кооз керемет. Бул жерде ысык көлдүн кооздугу менен бирге эс алуучуларды көрүп турабыз. Кана кооз, красивый, жылуу, теплый. Ысык көлдүн суусу жылуу балдар, ошон үчүн ысык көл. А жылуу деген сөз теплый, тунук прозрачный, туздуу соленый, жээк берек, кум песок, бермет жемчуг. Бул кайталаган сөздөрдүн баары ысык көлгө тиешелүү экен балдар. Кийинки көнүгүүбүз. Ырды көркөм окуйбуз. Таза болсуң суудай бол, баарын жууп кетирген. Токтогул Сатылганов. Кийинкиде балдар дагы ысык көлгө тиешелүү сөздүк дептериңерге көчүрүп жазгыла. Тоо арасында жайгашкан. Расположен среди гор. Узундугу длина. Ал эми туурасы а ширина. Таза чистый, прозрачный. Көлдүн айланасы. Вокруг озера. 80ден ашык суу келип кошулат. Свыше 80 рек выпадает. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Но ни одна не вытекает. Үчүнчү көнүгүүдө балдар сүйлөмдү жазуу дептерин жаза баштаганда жазуу дептерине көчүрүп жазабыз. Кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Диалогду окугула дейт. Эсиңерге салам балдар. Диалог бул эки адамдын баарлашуусу, сүйлөшүүсү. Бул жерде чыпалак бала менен Акылай сүйлөшүптүр. Чыпалак бала суроо берген, Акылай жооп берген. Кана эмесе окуп таанышайлы. Акылай, ысык көл кайда жайгашкан? Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Ысык көлдүн суусу кандай? Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Ушул диалогго окшош үлгү боюнча 5-чи көнүгүүдө биз өзүбүзгө шерик таап диалог түзөбүз балдар. 6-чы көнүгүүнү окуйбуз. Кыргызстандын бермети. Ысык көл тоо арасында жайгашкан. Көлдүн суусу таза, жылуу, тунук жана туздуу. Көл кышында тоңбойт. Ошондуктан аны ысык көл деп аташкан. Көлдүн айланасы кооз, абасы таза, суусу адамга жагымдуу. Ысык көлдүн узундугу 180 километр, ал эми туурасы 60 километр. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Бул текстти балдар сөздүктү пайдалануу менен которуп чыгабыз. Үйгө тапшырма. Ошону менен бирге 7-чи көнүгүүгө жооп бересиңер суроолоруна. Балдар, анда жазуу ишин баштадык. Дептерди алабыз.
Бүгүнкү числону жазгыла. Бугу айынын 14-тө бейшемби онлайн сабакта жазуу. Тамгасын элементи менен жолдун акырына чейин жазабыз. Кичинекей кичинекей жолдон чыкпай жазат. Чоң ыны баш тамга менен жазылган чоң жолдон башталат. Нын байланышын акырына чейин толуктап бүтүрөбүз. Кийинки сүйлөм Ысык көл Кыргызстандын бир мети. Бул сүйлөмдөгү сөздөрдү муунга бөлөбүз. Биринчи сүйлөм бөлүнгөн, кийинки сүйлөмдөрдү өзүбүз бөлүп чыгарабыз. Көлдүн абасы таза. Көлдүн абасы таза. Суусу туздуу жана дарылык касиети бар. Алакан чабуу менен муунга бөлсөк болот, балдар. 3-чү көнүгүүнү көчүрүп жазып, эсибизге сактап калабыз. 7-чи көнүгүүдө суроолорго жоопту тапшырмага жазасыңар. Саламатта калгыла, балдар.